Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Мен Кубатбекова Наркүл. Сабактын темасы этиштин жакталышы. Сабактын максаты этиштин жакталышы жөнүндө маалымат аласыңар. Этиш сөздөр 3 жакта өзгөрөрүн билесиңер. Экинчи, Алыкул Осмоновдун китептери жөнүндө ой бөлүшүп, көнүгүүлөрдү аткарууга машыгасыңар. Үчүнчү, алган билимиңерди турмушта пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Этиштин жак сан боюнча өзгөрүшү этиштин жакталышы деп аталат. Зат атоочко улануучу жак мүчөлөр этишке да уланат. Этишке улануучу толук жак мүчөлөргө төмөнкүлөр кирет. Жекелик түрү. Мен окуганмын. Биринчи жакта бул, мен окуганмын. Экинчи жак, сен окугансың. Экинчи жактан сылыктык түрү, сиз окугансыз. Үчүнчү жак мүчөсү жок, ал окуган. Болбосо ал жазган. Көптүк түрү. Биринчи жак, биз окуганбыз. Экинчи жак, силер окугансыңар. Экинчи жактан сылыктык түрү, сиздер окугансыздар. Үчүнчү жак, алар окушту. Болбосо алар барышты. Биринчи жак, мен жаздым. Биз жаздык. Көптүк түрү. Экинчи жак, сен жаздың. Көптүк түрү, силер жаздыңар. Сылыктык түрү, сиз жаздыңыз. Көптүк түрүндө сиздер жаздыңыздар. Үчүнчү жак, ал жазды. Алар жазышты. Сабакты бышыктоо. Биринчи көнүгүү. Табышмакты жандыргыла. Этиш сөздөрдүн кайсы жакта турганын аныктагыла. Экинчи көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Үчүнчү көнүгүү. Класстерди толтургула. Үйгө тапшырма. Мага жаккан китеп деген темада аңгеме түзүп келгиле. Алыкул Осмоновдун жакшы китеп, китепти сүй деген ырларын жаттагыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.